саламатсыздарбы? Сиздер менен эки дарыгер программасы. Анын алып баруучусу мен Эрмек Исмаилов жана кесиптешим Бегимай Жетимишева. Бүгүн бизде конокто дарыгер пульмонолог Мамедазим уулу Назар. Кош келипсиз. Саламатсызбы? Дагы бир жолу кош келипсиз, Назар. Бүгүнкү күндө пульмонологдордун кесиби абдан актуалдуу болуп турат деп айтсам андашпайм. Ошондуктан баягы биздин көрүүчүлөргө пульмонолог деген кийим кандай ооруларды дарылайт, ошол жөнүндө айтып берсеңиз. Пульмонолог дарыгери бул өпкө ооруларынын алдын алуу жана ошондой эле өпкө ооруларын дарылайт. Өпкө ооруларынын ичине хронический бронхит, острый бронхит, пневмония, ошонун ичинде өнөкөт оорулар жана өткүр оорулар деп айтып кетсек болот. Мына азыр суук келди, анан кийин аябай актуалдуу болуп атыптыр да. Өпкө оорулары. Азыркы күндөрдө сиздин практикаңызда кайсы оорулар аябай күчөп кетти? Суукка байланыштуу. Негизи эле ушул сууктун күчөшү менен өпкө ооруларынын күчөшү да байкалат да, өсөт десек болот. Эң биринчи бул баягы биз аба аркылуу дем алган үчүн ушул өпкөгө бат суук тиет да. Ошонун ичинде жана ОРВИ деп коебуз, грипп. Ошол оорулардан кийин бул өтүшүп кеткен пневмония, ошондой эле бронхит, трахеит, ларингит, андан тышкары жана азыркы учурда гайморит и тонзиллит ооруларына көп өтүп кетип атат десек болот. Сиздин оюңузча бул эмнеге байланыштуу, иммунитет түшүп кетип атабы же кандай деп ойлойсуз? Азыр булга көп факторлор сөзсүз түрдө таасирин тийгизип атат. Анын ичинде эле ошол иммунитеттин түшүшү, абанын булгануусу, спорт менен алектенбегенибиздин себептери, туура эмес тамактангандын себептери, ошонун баардыгы биригип ушул ооруларга алып келип атат да. Эфир баштала элек биз кичине сүйлөшүп кеттик сиз менен. Анан мен сизден сурадым да, ОРВИ азыр эмнегедир башкача болуп ооруп атат деп, жана кийин сиз айтып калдыңыз да, ошол жөнүндө айтып берсеңиз кичине. Азыр эми мындай острый ооруларын карап атабыз да биз. Азыркы учурда ушул ОРВИ эң көп мындай өтүшүп кеткени бул гайморит ооруларына бир 50% деп айтсам жаңылышпайм да. Себеби дегенде көбүнүн мурду бүтүп, анан баягы сүйлөй албай көп келишет да. Анан рентген тартырып келгенде гнойный же болбосо катаральный гайморит деп коебуз, ушундай гайморитке көп өтүп атат. Андан тышкары тонзиллит, тамактары ооруп, ошол жакта жанагындай ириңдин пайда болуп келген учурлар көп кездешип атат. Андан тышкары эле ушул бронхит ооруларына какырыгы чыгып, жанагындай гнойный ириң аралаш какырыктар чыккан учурлар көп болуп атат. Андан тышкары трахеит, жөтөлүп, ошол эле кургак жөтөл көп дарыларга таасири бербешин, көп узакка созулушу көп кездешип атат. Сиздин айтышыңыз боюнча көптөгөн бейтаптар бул өтүшүп кеткен учурларда кайрылып. Көп учурда ошондой болуп калып атат. Өтүшүп, ОРВИ өтүп, андан уже кийинки баягы ошонун кесепети менен келген учурлар көп кездешет. Бул жерде мен мындай өзүмдүн байкоомдогу айтып кетсем болот, кесиптешим. Көпчүлүк ошол баштапкы белгилерде дарыканага барып, фармацевттерден дары сурап, ошол өз алдынча дарыланып, канга аракет кылышып, ошол күчөтүп жиберген учурлар болуп калып атабы деп ойлойм. Туура айтасыз, алындай учурлар аябай көп кездешип атат. Негизи эле бизге мына аптека боюнча мындай аябай чоң көйгөй деп айтсак болот да, себеби дегенде алар негизи барган оорулууга эч качан сиз могул дарыны ичиңиз деп айтпашы керек да. Алар алып барган рецепт менен гана дарыны бериш керек. Азыркы учурда андай болбой атат. Барып туруп мен моундай болуп атам десе, сизге ушул дары жардам берет деп туруп, көп учурда антибиотиктерди назначениясы жок, врачтын мындай көрсөткүчү жок эле жөн эле берип коюп атышат да. Азыркы учурда мисалы ошол антибиотиктер боюнча буга чейин мына ковид оорусуна чейин мындай кичине көзөмөл болуп баштаган болчу. Рецепт жок, бербей баштаган болчу. Акыркы учурда наоборот кайра эле мурунку эмебизге түшүп калдык да. Жанагы антибиотик берип баштап жатат деп жатасыз. Ошол өз алдынча кабыл алып атат деп айтып атасыз да, баягы бейтаптардычы. Ошо атайын баягы орусча айтканда красный флаг, мындай желектер, кызыл желектер барбы? Мисалы үчүн ушул учурда антибиотик кабыл алыш керек. Же болбосо дагы кандай бир белгилери? Сөзсүз түрдө бул баягы оорулуу өзү антибиотик ичиш керек же ичпеш керек деп мындай
айырмалаш кыйын болот да. Бир гана дарыгер чечиш керек. Себеби дегенде атайын ошол антибиотик жазганга анализдердин көрсөткүчтөрү бар. Андан тышкары ошол клиникасы деп коебуз, жанагы айтып берген даттанууларына карап келип туруп, анан дарыгер жазган туура болот. Демек биздин элдерибизге дагы бир жолу айтышыбыз керек экен да, себеби дегенде өзүн өзү дарылагандан кичине алыс болуп, дароо специалисттерге барыш керек экен демек. Туура айтасыз. Бул жерде баягы анализдер боюнча дагы биз билебиз, биз Кыргызстанда баягы колубузда баардык лабораториялык жеке менчик лабораториялар болгондуктан компьютерный томографияга өткөнгө мындай ыңгайлуу болгондуктан биздин бейтаптар дарыгерге барбай эле тапшырып жүрүшө берет да. Уже бүгүнкү күндө баардыгы компьютер томографиясы менен келип атат. Ошол канчалык деңгээлде негиздүү ошол кылган нерселер качан кайсыл убакта тапшырыш керек? Көп учурда туура айтасыз. Мисалы, мага келген оорулардын деле бир жок дегенде 30-40% баягы атайын даяр анализдер менен келишет. Алар ойлошот, биз дарыгерге барып, кайра ушуну эле тапшырып, кайра келебиз, эки жолу кирбей деп туруп, ошон үчүн баарын өтүп алып туруп келишет да. Анын ошол өтүп келген оорулардын, мисалга алсак, ошол компьютерный томография бир 70-80% кереги жок эле өтүп алышат да. Эч кандай показаниясы жок, өпкөсү таза чыгат, же болбосо жөн эле ошо рентген менен көрө турган оорулар чыгып калат да. Оорулар ойлошот кезде баягы финансы жактан үнөмдөйбүз дейт, бирок кайра эле ошол компьютерный томографияга өткөн үчүн кайра көпкө түшүп калышат да, эки эсе түшүп калышат. Андан тышкары ошол эле компьютерный томографиядан облучение алып атат. Анын да зыянын дагы эске алыш керекпиз да. Ошондо компьютердик томографияны жылына канча жолу өтүш керек, же болбосо ошонун өзүнүн бир показаниясы бар да. Ошону айтып коңузчу. Негизинен эми бир цифра жок, мынча жолу өтүш керек депчи. Эгерде показания жок бар болсо, анда ошончо жолу өтүш керек. Эгер показания жок болсо, анда өтпөш керек да. Мисалга алсак, эгер бир рентгенден түшүнүксүз бир учур болду, компьютерный томографияга жөнөттүк, ал жактан динамикага тартыш керек болсо, 1 айбы, 2 айбы, 3 айбы ошонун ичинде кайрадан тартууга туура келет. Эгерде рентгенден эч кандай подозрение жок болсо, баары таза болсо, анда компьютерный томографияга сразу эле барып түшүштүн эч кандай кажети жок. Көпчүлүк учурларда сиздин айтууңуз боюнча рентген менен деле баягы калса болот. Буга чейин ковид оорусуна чейин компьютерный томографияны көп деле адам билчү эмес. Көбү өтчү эмес да. Ошол учурда рентген менен эле келгенбиз да. Азыркы учурда эле көп эле баягы билип алышты дагы, ушуну өтсө эле укмуш чыгат экен деген учурлар болот. Эми компьютерный томографияны необходимость болот, аны сөзсүз врач жөнөтүш керек да, врач көрүп туруп, ошол рентген түшүнүксүз болуп, же болбосо рентген таза болуп, бирок өпкөдөн сен башка нерсени угуп атсаң, башка нерсеге подозрение кылып атсаң, ошондо анан компьютерный томографияга жөнөткөнгө туура келет да. Жанагы анализдер боюнча баарыбыз билебиз, бир 10 000 сомдук анализди да тапшырып келген учурлар болот да. Ошол канчалык деңгээлде негиздүү, же болбосо ошо өпкө ооруларында балким атайын бир протокол бардыр, ушул анализдер жетиштүү деген. Сөз түрдө ооба, сөз түрдө протокол бар. Мисалга алсак, пневмонияда кандай обследование өтүш керек, же болбосо бронхит, хронический бронхит оорусунда кандай өтүш керек, атайын протокол бар, атайын көрсөткүчтөр бар. Анчалык көп ашыкча нерсени тапшырыштын кереги жок. Ошол эле пневмонияда толтур анализ болсо, ошо врач көрүп туруп, ошонун ичинен өзүнө керектүү анализдерин гана жөнөтөт. Бардыгына эмес да. Анан ошолнун жыйынтыгынан кийин анан эгер керек болсо кошумча анализдер жазат. Ага чейин анын баардыгын тапшырып эч кандай. Бул жерде эл арасында бир ой бар да. Мен дарыгерге барсам эле ашыкча анализдерди айтып коет, же болбосо ашыкча дарыларды айтып коет депчи. Ошону канткенде биз эмне кылганда ошолорду кандай десем убедим да, элдерди андай эмес депчи. Ошону сиздин оюңуз. Ооба, негизинен эми бирок кез учурда ошондой учурларда кездешип калат, аны баягы моюнга алышыбыз керек. Анча-мынча кездешип калат. Бирок өз алдынча тапшырганга караганда, врачка барып тапшырган баары бир башка да, врач көрүп туруп өзүнө керектүү анализдер жазат. Эгер көбүрөөк жазылса дагы ошонун ичинен баягы кандай маалымат ала алат ошол анализден, ошону жазат да.
алар болсо барып тапшырды, бирок деген врачка кереги жок анализдер көп болуп калышы мүмкүн. Кайра врачка келгенде андан башка да анализдерди андан тышкары тапшырып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн өз алдынча тапшырган туура эмес деп ойлойм. Бул жерде мынтип тактап айтып койсок да туура болот, себеби биздин көпчүлүк жарандарыбыз баягы акча менен сүйлөгөнү жакшы көрөт да, бул канча сом болот деп. Мисалы үчүн дарыгерге барбай өзүңүз тапшырсаңыз 10 000 сомдук анализ тапшырып калышыңыз мүмкүн. Эгер барып тапшырсаңыз, анда балким ал 5 000 сом, 2 эсеге чейин аз болуп калышы мүмкүн да. Кез учурда тапшырбай деле калат. Ооба, балким тапшырбай деле калышы мүмкүн. Анда ошондой деп айтышыбыз керек экен да, элдер кичине ошого ишенет да, акча менен эсептеп. Рахмат. Мына ошо азыр болуп аткан актуальный бир ооруларды айттыңыз, анан кийин канткенде биз сак калабыз. Профилактикасын кандай кылып жүргүзсөк болот? Профилактика боюнча эң биринчи биз туура тамактанышыбыз керек, анан спорт менен алек болушубуз керек да. Андан тышкары таза аба менен дем алышыбыз керек. Азыр баягы ошо шаардагы абанын көйгөйү аябай чоң болуп отурат. Көп жерде баягы маани бербей атат мамлекеттик деңгээлде. Анчалык деле мындай көңүл бурушкан жок да. Аба булганып атат, мынчанчы орунга чыктык, мончанчы болуп атат. 6-орунда мамлекет боюнча 6-орунда жүрөбүз. Шаарлар боюнча 1-орунга чыгып кетип атабыз, түшүп калып атабыз. Бирок эч ким ушул көйгөйдү баягы чечкен жок да. Ошо аба жөнүндө айтып калдыңыз да, сонун суроо. Менде дагы суроо туулду. Мисалы үчүн баягы ОРВИ азыркы учурда көп болуп атат го, анан кийин ооруп калганда айтышат, пульмонологдор айтышат, 2 саат сайын желдетип, бөлмөнү желдетип туруш керек депчи. Анан кийин биздин абабыз кир болуп атса, анан кантип биз ачабыз терезебизди? Ошого бир альтернативасы барбы? Биздин шаарда мындай чын-чынын алып келгенде үйдүн ичине караганда сыртта аба мындай кир болуп калган учурлар бар да. Ал учурда наоборот сунушталбайт. Негизи баягы үйгө аба тазалаган аппараттар бар да, атайын. Ошол аппараттарды алып үйгө коюп, ошо менен дем алуу сунушталат. Демек, ОРВИ болгондо деле ошону коюп койсок таасири бар, Сөзсүз түрдө ал деген абаны тазалап, анын аппараттын ичинде өзүнүн жанагындай абанын булгануусун көрсөтүп турат. Ошол эле мен жана интернеттен көрүп калдым да, бир үй бүлө үйүнө ошондой аппарат алыптыр, коюп турат. Анын көрсөткүчү 50дөн ылдый болуп турат да. Анан айнекти ачып туруп, бир азыраак эле убакыт өттү, ал кадимкидей 100дөн ашып кетип атат да. Сырттагы аба кирип, үйдүн ичин булгап атат. Демек, чын эле экен. Ооба, сиз айткандай жанагы ошо сасык тумоо менен ооруп калганда, анда үйдөн чыкпай эле, себеби тескерисинче зыян болуп калып атпайбы, сыртка чыгып аткандачы? Ооба. Же болбосо эртең менен баягы бир аз аба ырайы жакшыраак болгондо ошол учурларда чыкпаса гана башка учурларда сунушталбайт экен. Ошондой эле жанагы ооруп аткан учурларда, ошо грипп, ОРВИ менен ооруп аткан учурларда жана кварцевый лампалар болот. Рециркулятор деп коет. Жана азыр атайын аппараттар чыккан, жабык. Аны үйдүн ичинде өзүң отуруп алып деле сайып коюп койсоң болот да. Мурда бул нерсени бир гана бейтапканада көрчүм, чын эле азыркы учурда баягы үйгө жакшы жасап Мен да биринчи угуп атам. Ооба. Мисалы мен эле ошол жана ковид күчөп турган учурда мен үйүмө колдонуп аттым да, себеби дегенде мен дайыма ошол ковид оорулары менен контакт болом. Канчалык сактансак деле ошол жугузуп алуу коркунучу чоң болуп атты да. Ошон үчүн мен үй бүлөмдү баягындай жабыркатып албаш үчүн үйдө сөзсүз түрдө баягы колдонуп, убакыты менен колдонуп атты да. Ушул нерсе боюнча бир кызыктуу окуя болгон эле. Бейтапканада биздин бейтаптарыбыз ошол кварцевый лампаны жандырып, ошол жерде жатышыптыр да. Көздөрү ачык. Анан бир жарым сааттан кийин көздөрү ооруп чыгыптыр. Ушул боюнча сизден сурайын дедим эле да, канчалык мындай өзүн абайлаш керек ушул? Анын түрлөрү болот. Мурунку баягы ошо кварцевый лампа ал ачык да, ачык болуп турат. Аны эч качан оорулуу жанына сайбаш керек. Аны сайгандан кийин комнатаны бошотуш керек. Ал иштеп бүткөндөн кийин дагы сразу киргени болбойт. Ал жерде баягы зыяндуулугу көп болот да. Андан тышкары башка аппараттар чыккан азырчы, рециркуляторлор. Алар деген жабык болот. Анын облучениясы баягы прямой тийбейт адамгачы. Ошон үчүн аны
комнатанын ичинде туруп эле колдонууга болот. Комнатада демек сиз адамдар дагы отурса боло берет, анан кийин күйгүзүп койсо болот, э? Демек биздин көрүүчүлөрүбүз эгер ызыгып мен үйүмө алам деген болсо, эң биринчи пульмонолог менен кеңешип, канча убакыт күйгүзүш керек деп анан сурап туруп, анан кийин гана алгыла. Өз алдынча буну да колдонбогула. Ооба, сунушталбайт. Мисалга алсак, ошол жана комнатанын ичинде адам оорулуп атат. Ошол жерде баягы вирус болуп атат да. Эшикти ачып биз комнатаны желдетели десек, эшикте аба булганы болуп атат да. Ошол мезгилде тиги рециркуляторду сайсак, комнатанын ичиндеги ошо вирустарды жок кылат деп айтсак болот да. Бирок жакшы экен ошол. Мен дагы кызыгып калдым. Кесиптешим баягы эмдөө боюнча дагы аябай кызыгып суроо бергим келип атат да. Баягы бүгүнкү күндө сасык тумоого каршы, ОРВИге каршы эмдөө жүргүзүлүп жатабы же баягы токтоп калдыбы? Анан ошону кайсыл учурларда алыш керек? Бул эмдөө жүрүп атат. Мен билгенден жылдагыдай эле болду окшойт деп ойлойм да, мен баамда да. Бул аябай чоң роль ойнойт. Себеби дегенде мен өзүм дагы жылда алам. Быйыл ала элек экен. Буюрса алабыз. Бирок бул азыркы учурда сунушталбайт. Себеби дегенде кайсы учурда оору көп болуп атса, ошол учурда ошол вакцинаны алуу сунушталбайт да. Бул ошол алдын ала мына күз айларында алдын ала жакшы алдын алып. Ошол жөнүндө бир суроом бар да сиздерге. Биз окуп жүргөндө баягы айтчу го бизге, ОРВИ деген ал мутация болуп турат депчи. Мисалы үчүн мен ооруп калсам, анан кийин менден чыккан аба менен чогуу башка штамм болот. Анан вакцина алган бул эмдөө, бул эми кандай десем, таасир бербейт дегендей. Таасир бербейт дегендей бир ойду айтчу да бизге. Туура эле, жылдан жылга мутация болот вирус. Бирок жылдан жылга ошол вакцинаны дагы ошол мутация карап чыгарышат да. Мисалга алсак, былтыркы вакцинаны быйыл алганы болбойт. Алардын срогу ошо 1 жылга чейин эле атайын ошол штампка деп айтсак болот да, штамга баягы ылайыктап чыгарышат. Ошон үчүн вакцинанын немеси срок 1 жылдан ашпайт. Чоң рахмат сизге, Назар, келип бизге азыр актуалдуу болгон ооруларды жөнүндө айтып бердиңиз. Буюрса дагы келерки программаларда сиз менен көрүшөбүз деген ниеттебиз. Себеби бул баягы өпкө оорусу бул абдан чоң маселелердин бирөөсү деп ойлойм. Ошон үчүн көрүшкөнчө. Сиздерге да чоң рахмат. Ушинтип элдерге туура маалымат жеткирип, ушул элдерге баягы пайдаңыздар чоң тийип атат. Чоң рахмат. Чоң рахмат. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар. Саламатта калыңыздар.